Талайбек Сарыбашевдин жасалма диплому менен кош жарандуулугун УКМК ачыктайбы? Коомдук пикирге УКМК дайыма реакция кылат эмеспи? Өзгөчө саясий чөйрөдөгү резонанстуу чуулгандуу иштерге дароо баа берип, камаачысын камап же эскертүү берип кечирим суратып да коёт. Анын сыңарындай буга чейин Талайбек Сарыбашевдин жасалма диплому кош жарандуулугу соц тармактарда талкууланып, кыйласын пикирлерди жараткан. Бул Эргул Уялбай эле Ата журт Кыргызстан партиясынан парламенттик шайлоого аттанып мандатка ээ болду. Шулоондугу ушулбу? Эми кыңыр ишин УКМК иликтеп тергөөгө алып жасалма диплому менен кош жарандуулугун ачыктап бербейби? Себеби эл карап турат. Бийликтин имиджи катыр баркы сакталыш үчүн мындай шектүүлөрдүн арылуу керек да туурабы же сүттөн акпы? Кыскасы күмөн жараткан чуулгандын чын бышыгына жетиш шарт, чыныгы акыры чыгышы керек. Бул Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Байке, медиа тармактан. Аласың телефон албайсың. Бакыт Четигеновго комментарий берип коюңуз. Мен сага тартпа деп айтып жатам. Ташиев активистке өзүн видео тартууга тыюу салды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жарандык активист Адилет Балтабайга аны камерага тартууга тыюу салды. Бул видеонун фрагменти активист өзү Facebook баракчасына жарыялаган. Видеодон белгилүү болгондой, бүгүн камактагы Бактыбек Жетигеновдун тарапташтары УКМКнын имаратынын жанына чогулуп, УКМКнын төрагасы менен жолугушууну талап кылышкан. Камчыбек Ташиев алардын алдына чыккан. Активист аны видео тартып жатканда УКМКнын башчысы камераңды ал деп каршылык көрсөткөн. Өчүр, телефонду коесузбу же койбойсузбу? Кой деп жатам деген Ташиевди коштоп жүргөн адам активисттин жанына келип телефонду түшүрүүгө мажбурлаган. Активист видеого тартууну улантты, бирок Ташиев видеого түшпөй калган. Активисттин айтымында Ташиев чогулгандарга жеке пиар менен алектегендерди укпоону айткан. Видеодо ал УКМКнын жетекчисине кайрылган. Биз эркин өлкөдө жашайбыз, колумда курал жок. Мен сизге түз эфир аркылуу кайрылам. Мен чындык үчүн жашайм, пиар эмес. Мен Кудайдан гана корком. Мен бул жерге чындык, акыйкатты издеп келдим деп улантты активист. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Президенти Садыр Жапаров түрмөдө жатып, ошол мезгилдеги президент Жээнбеков да мен күнөөмдү мойнума алды, мен күрөшкөндү тажадым, эптеп эле үйүмө чыгарып коюңузчу деп чөгөлө урайым сураганын, Каракулжаны атүгүл бүткүл түштүк элин булгаган Чычка Улак Калмаматовдон башка бирөө жарымгаңа руктуңар беле. Текебаевдин арамчиликке жуткан Калмаматов биринчиден Садыр Жапаровдун кандай эмне үчүн камалганын бүткүл кыргыз эли билет. Сен жана сени бузукулга, интригага тарбиялаган кожоюнуң Текебаев өкмөрдөн башкалар. Садыр Жапаров 30 жылдан берки Кыргызстандын тоногон Акаев, Отунбаева, Атамбаев сыяктуу жуткучтар менен күрөшөм деп түрмөгө олтуруп чыкты. Дал ошол нерсени баалап, эл Садыр Жапаровду түп-түрүлө көтөрүлүп, журт атабыз деп таанып шайлап алдык. Өлкөнүн элинин 80% бул сенин чоң эненин оюну эмес. Кечеки шайлоодо 2000дей добуш алган сенде бир аз жигиттик намыс болсо, хотя бы бир жыл көчөгө чыга албай, бук төшөп төшөгүңдө жатып калышың керек эле. 2000 добуш деген сенин бир туугандарың, тага журтуң, кайын журтуң, анда калса өзүңө окшогон базар эл бузарлардын добушу болуп калат. Демек сен өзүң сыйлаган бир кыргыз шайлап алыптыр. Экинчиден Садыр Жапаров эч качан күнөөсүн мойнуна алып күрөшкөндөн тажадым деп урайым сураган эмес. Жок, күнөөнүн эмнесин мойнуна алмак? Жээнбеков түрмөдө итибитине чейин боштондук берип, бир гана Садыр Жапаровду көрмөксөн болуп койгондо, анын үстүндө катарынан атасы, апасы чолпондой жанып турган баласы өтүп кеткенде, бүткүл кыргыз эли Садырдан урайым сура деп жалынып жалбарганбы? Садыр Жапаров жакындарын өтүп кеткенине байланыштуу жана өз элинин урайым сура деген өтүнүчүн жерге таштабай урайым сурашка мажбур болгон. Бирок күнөөсүн мойнуна албай койгону үчүн Жээнбеков урайым берген эмес. Бул эки жагдайдын ортосунда төчөң айырма бар. Впрочем, сен окшогон какылдаган каргалар аны кайдан түшүнмөк элеңер? Силер бийлик кызматы үчүн, маңдат үчүн өзүңөрдү тууп чоңойткон атаңарды да сатып жибергенден кайтпайсыңар. Андай экенин ар шайлоодо далилдеп келесиңер. Үчүнчүдөн, сен окшогон сүйлөгөндөн башка эч нерсеге жараксыз шалдар азыркы бийлик жөнүндө сын айтканга акыңар жок. Себеби бул бийлик элдик бийлик, андай экенин булар далилдеп коюшту. Ал эми ал сезип туюп жатат деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Депутаттар тарабай турсаңар кантип кетерибизди талкуулап алалы, дейт Кожобек Рыспаев. Кече 22 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Кожобеков Рыспаев депутаттарды жыйындын соңунда тарабай турууга чакырды. Добуш берип бүткөндөн кийин тарабай тууралуу Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын дагы мөөнөтү аяктап баратат. Кандай иштедик, эмне кылдык, жабык эшик артында кантип кетерибизди талкуулап алсак, жумушубузду кантип бүтүрөбүз талкуулайлы, дейт Рыспаев. Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касымалиева депутаттарды кетпей турууга чакырды. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Текени эчкиси менен кошо муздап, жамбашын аксакалдарга таратып, арка чучугун оппозицияга жетирем деген Оштун экс-мэри ким? Мурунку Ош мэрлеринин ким Жогорку Кеңешке депутат болду? Ош шаарынын озго алынган мурунку мэрлеринин Мелис Мырзахматов, Талайбек Сарыбашев жана Айтмамат Кадырбаев парламентке депутаттыкка талапкер болуп аттанган. Кадырбаев Мырзахматовдон илинчек табыш үчүн эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча мурунку мэрдин ишин сындаган. Ал Ош шаардык базарынын аймагында Акбура дарыясы аркылуу курулуп жаткан көпүрөнүн негиздүүлүгү жөнүндө маселени көтөргөн. Наваи көчөсүндө бул көпүрө
маселесин Кадырбаев чуу салып көтөргөн. Ош өсүп бараткан шаар аймагы мындан да кеңейип, 6000 гектардан 72000 гектарга чейин чоңоюшу мүмкүн. Ошондуктан көпүрө менен байланыштуу мурунку мэрди негизсиз сындоонун кажети жок эле. 2006-жылы Өмүрбек Жекебаев спикерликтен кетип, реформа үчүн кыймылын түзүп, ага Атамбаев деген министр ушкашып алат. Ошентип 2006-жылы оппозиция бийликке каршы көтөрүлөт. Ош шаарында өткөрүлгөн антимитингди көчө хулиганы Айтмаматов Кадырбаев деген эркек обончу башкарып, оппозиция лидери Атамбаевка уу тилин агыткан. Текин эчкиси менен алып келип, муздап жамбашын аксакалдарга тартып, көтөн чучугун оппозицияга жедирем деп. Текебаев менен Атамбаевка опурулган Эргулдун убактылуу өкмөт дайындаган Ош облусунун СПКчы губернатору Сооронбай Жээнбековду иттерин салып, ордуна мыйзамсыз тартып алган учурлары да болгон. Кийин антимитингде Атамбаев менен Текебаевди ашата сөккөн сөздөрү губернатордун ордун тартып алган мыйзамсыз иштери үчүн сот жообуна тартылбай, Атамбаевдин бийлиги учурунда Ош шаарына мэр болгон. Мырзахматовдун Ошту алдыңкы шаарлардын бирине айлантайын деген жакшы оюна Кадырбаев каршы иштеген. Оштогу эң жакшы долбоор менен көрктүү болгон көпүрө курулуп калса, шаарыбыздын көркүнө дагы көрк кошулат деп эл сүйүнүп турганда, ал мыйзамсыз, бул мыйзамсыз деп мелисти чукулаган. Эми эл Айтмамат Кадырбаевдин өзүн андан да жаман чукулап, депутаттыкка өткөрбөй коюшту. Ал мелистей болуп, эл үчүн иштей албай койду. Себеби Кадырбаевди хоп ляппай деп кызмат кылсын деп Аша жана анын командасы мыйзамдарды бузуп, зордук зомбулук менен эптештирип дайындап койгон. Айтмамат Кадырбаев мэр шайлоо боюнча видео тасманы көргөн болсо, кайсы бет менен мэр болуп шайландым деп басып жүрдү. Аны Аша пайдаланып трапка катары ыргытып жиберген. Себеби ал ошого татуктуу экенин билген. Кадырбаев өз досу Мырзахматовду дагы Ош элин да сатып кеткен. Кадырбаев пробникта көп узабай кетти. Эч ким Мырзахматов менен чыкканга духу жетпей атканда дос болсо да аны чыгарышкан. Кадырбаев Ошко мэр болгон соң Төөгуядан өтүп, Ош шаарынын тургундарын Атамбаевдик бийликке кереги жок болуп калган. Кадырбаев мэрияда 20дан ашык кызмат адамын бошотуп, жаңыларын кызматка алып, бир гана кадыр саясаты менен жана да өрлүктөп келгендердин колу бошобой жүрчү. Ошол кезде Ошто 1000ден ашык үй бүлө көп күндөн бери суусу жок. Кыштын кыран чилдесинен көрүнгөн жерден суу ташып кыйналган. Демократический, Московский, Любимый, Ленинградский көчөлөрүндө көп күндөр суу болбой, Ош тургандарына кой үстүндө торгой жумурткалайт деген убадалары кат-кат бердирип жаткан Атамбаев Сочиге кылтыйып кетип калган. Башкасы бүтүп калгансып, Оштун калкы суу жок, свети жок отурса, Оштун мэри ишти Кытайдын ген консулуна жагынуудан баштаган. Консулдуктун курулушуна жер тилкесин бөлүп берип, Кадырбаев жаңы чырды баштаган. Анткени ошол тапта Ош шаарында жер участогу жок канчалаган адамдар жүргөн. Ошол кезде Мырзахматовдун өзү кайра ордуна отурса, баарына пайда болмок. Анткени акыйкат карап көрсөк, мелис Ошту өнүктүрүп өстүрүү үчүн көп иштерди бүтүрүп койгон. Бирок дагы көптөгөн иштин башы башталып калганда, ага тоскоол болбош керек эле. Баштап жаткан эскадалык көпүрөнүн курулушу шаар тургундарына түзүп жаткан шарттардын аяна чыкса болмок. Ош борборунун аэропортко созулган кенен жолду бүткөрсө болмок. Ушуга окшогон оңдогон ишти жүзөгө ашырса, максатына жетсе, анан мелис өзү деле мэрликти көксөгөндөргө бошотуп берер эле. Биздеги жагымсыз адат баштаган ишти аяна жеткирбей койдулай баштайбыз. Эгер алгылыктуу эл үчүн жасалып аткан максаттар болсо, тоскоол кылуунун эмне кажети бар? Өз агасын агалай албаган адам башканын агасын сагалайт. Коррупцияга каршы күрөшөбүз деп Атамбаевдик бийлик элдин алдында калп уран чакырып жатканын дагы бир ирет далилдеген. Акыркы мезгилде Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы коррупцияга малынып, турак жай куруу үчүн берилген курулуш материалдарын капчыгына уруп, урду салды эптеп курган турак жайларды четинен эмитен жараксыз болуп баратканы тууралуу мамлекеттик бийик органдарга талкууланып, ал эмес парламенттик комиссия түзүлүп, дыкка текшерүүгө алынып жатканы белгилүү. Бул боюнча ушул декрецияга мурун жетекчи болгон Жантөре Сатыбалдиевдин да тиешеси бар экендигин кокус мойнуна коюлса аябайм деп президент Атамбаев эл алдында айтып чыккан. Эми бул жердеги чуулганды иш бүтө элек жатып, Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчисинин орун басары Кадырбаевди бийлик жоктон тапкансып Ош шаарына мэр кылган. Шылтоого сыноо дейт Бишкектин мэрине салыштырмалуу Оштун мэри оппозицияны ойгото турган саясий фигура. Мелис Мырзахматов Кадыр Баркы менен эртеңки боло турган бийлик алмашууга детонатор болмок. Бирок азыркы жагдай Мырзахматовдун да шайоо баратканын белги берди. Ата журт Кыргызстан партиясынан чыккан Сарыбашев гана Ош экс-мэрлеринин ичинен депутат болду, дейт Азизбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.